20 апрель күнү жол кырсыктын натыйжасынан бизге Манас аэропортунун трассасынан 27 бала келип кайрылган. Ошо 27 баланын ичинен 24 бала больницага жаткызылды. 3 баланын жаракаты жеңил болуп, бутунда эттер кокустаганынан жаткызганга показаниясы жок, аны үйүнө кетиргенбиз амбулаторуна. Калган 24-ü жаткызган, 24 баланын акыбалы оор болуп, реанимация бөлүмүнө жаткызылган. Калган 20 бала 19-у нейрохирургия бөлүмүнө жаткызылып, анан бир больной травматология бөлүмүнө жаткызылды. Эртеси 22-си күнү реанимациядагы балдар өзүнө келип, үчөө акыбалдары турукталышкандан кийин аларды биз бөлүмгө котордук, нейрохирургия менен травматология бөлүмүнө. Ошондуктан бүгүнкү күндө, мына бүгүн 24 апрель, реанимацияда бир гана бала калды, который акыбалы оор, комада жатат, эси жок, аябай татаал травма алган. Бүгүн обход жасап 16 баланы чыгардык, үйүнө чыгарып, акыбалдары аябай жакшы, эч кандай последствиясы жок. Ошондуктан азыркы биздин больницада 8 бала калат. 8 баланын ичинен бирөөсү реанимацияда жатат, жана тяжелый бала, бирөө травматология бөлүмүндө жатат, калган 6 бала нейрохирургия бөлүмүндө жатат, дагы 2-4 күндөй жатат да, анан кийин чыгарып салат. Бүгүн 16 бала чыкты, Кудай буйрса, үйлөрүнө кетишти. Ошо по месту жительства деп коет, өзүнүн Сокулук райондук ФАП больницага биз чалып, ошол жака өткөзүп бердик. 24 баланын 8 баласы МРТга нуждается. Бир бала жана реанимациядагы, азыр аны жылдырганга болбойт. Өзүнө келип болгондон кийин анан акыбалы турукташкандан кийин анан МРТ головного мозга тартырабыз. Азыр бүгүн 4-өн алып кетти МРТга. Эртең 3-өн эртең менен жасатабыз. Андай эле коркунуч, ата-энеси медик эмес да. Коркунуч ошондой эле гематома боло турган показаниясы жок. Бирок биз ошолордун ичинен кичине ошого текшерип коелу дегендер. Андай эле гематома боло турган показаниялар жок. Биз кантчада этияттап өткөзүп коелу, текшерип коелу, лишний раз ашыкча болбойт деп ошону ойлодук.